Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Kımbatlı mekendeşler. Geçer günü men tereң sыйлаған Қарасу районының ынтымақ қауымының жауапты хатшысы, анан тышкары Адигене бирикменин жауапты хатшысы, белгилүү коомдук ишмер Осман Суракбаев чакырыптыр. Барсак 40 урун өкүлдөрү, көбүнчө аксакалдар, орто муун, жаштар да бар экен. Şu muundардын өз ара байланыштарын бекемдөө үчүн анан ырыс алды ынтымак деген урамына өттү. Ырыс жакшы, ырк жакшы, ынтымакты журт жакшы деген урандарын өттү. Сөздөр көп болду. Белгилүү саясатчылар, коомдук ишмерлер сүйлөдү. Эми кыргыздарды билебиз да, сүйлөгөндө да сөзсүз бийликти мактап сүйлөштү. Эми мен каршы эмесмин ага. Жакшыты жакшы иштеш керек, акты ак, караны кара деш керек. Бирок мага сөз бергенде баштан эле эскертип кеттим. Биринчи айтканым, Алланын ысмы айтылбаса эң жаман чогулуш ошол деп Алланы эстетип, Аллага шүкүр келтирип, анан сөзүмдү уланттым. Бүгүнкү күнү ашыкча кошумачылыктын кереги жок. Себеби буга чейин көрдүк, кошумачылык эмнеге алып келет. Ошондуктан эң негизги ай бирибиз салыштырууну үйрөнсөк. Азыркы президент менен мурдагы президенттердин ишини салыштырып, ошондо ким кандай иштегени билинип калат, акыйкат чыгат. Жогорку кеңеш, азыркы жогорку кеңеш, мурдагы жогорку кеңеш депутаттар кандай иштеди, акыйкат биякта билинип калат. Өкмөт, мурда өкмөт кандай иштеп атат, азыркы өкмөт кандай иштеп атат. Ар бир министрлик боюнча, ар бир губернатор боюнча, ар бир аким боюнча, ар бир тармак жетекчи боюнча ушу салыштыруу негизинде биз акыйкат жыйынтыкка келсек болот. Ошондо дилеттүүлүк болот. Бул жакшы иштеди, бул жаман иштеди деп. Анан президенттин кеңешчиси мен сыйлаган Букуев Медетбек байке бар экен. Ага да айттым, ар бирибиз биякта кире албайбыз президентке. Бирок сизге азыркы мактаган сөздөрдөн башка сизге сын пикирди айтып коеюн дедим. Ошо Акаев доорунан баштап ушу күнгө чейин кадр саясат өзгөрүлбөй атат, аксап атат. Мына бүгүнкү күндө айтсак болот. Ушу азыркы президент койгон кадрлар баары жакшы иштеп кетсе мейли эле. Бирок көрүп атабыз. 12 саат иштеген балыкчы мэри болду. Bir gün, 2 gün, 3 gün иштеген акимдер болуп атат, жетекчилер болуп атат, камалып кеткен жетекчилер болуп атат. Бүгүн коет, эртең камалып кетет. Ошон үчүн кадр саясатты оңдогула деп ачык айттым. Кадр маселеси бул мен эмес, Сталиндин сөзү баардык нерсени чечет деп туруп. Экинчиден болсо айтып кеттим. Бул Кыргызстанда чечилбеген көйгөйлөр көп. Ошонун баарын катар менен чечиш керек. Ооба, жакшы иштер көп кылынып атат, бирок чечилбеген дагы көп маселелер бар. Өзгөчө мына СССР доорунда көп нерсе курулуп, бизге мүлк катарында калган эле, мурас катарында калды эле. Ошонун баарын талкалап, менчиктештирип алган адамдар көп болду. Ал мурдагы башчылар, башкармалар, төрагалар, раистер жана директорлор, башкалар. Ошо кустуризацияны токтотпогула дедим. Анан кое бербей баарын камаш керек, ачык сот болуш керек. Ошондо эл ишенип калат. Ооба, биз СССР мезгилинде мүлкүбүз кайтып келип атат деп. Элдин ишеними жоголуш керек эмес бийликтен деп туруп. Анан ар бир иш ачык жүрүш керек. Жашырын иштер болбош керек.